Өтүп бараткан жылдагы спорттук иш-чараларга сар эсеп салып жатып, албетте кайгырып да сүйүнүп да кетебиз. Кайгырганыбыздын себеби бул Ташкентте өткөн Азия биринчилигинде футзал боюнча улуттук курамабыз дүйнө чемпионатына жолдомо алууга аз калган. Бирок аны Ажаан Австралия колдон жууп кетти. Олимпиададан алган жалгыз байгебизден айрылдык. Допингге каршы уюму кызытма деп көз жашыбызды агызып, медалыбызды алып койду. Анын чыры азыр деле уланып келет. Ишенген балбандарыбыз болсо Олимпиададан куру кол кайтты. Ал эми Борбордо өткөн дүйнөлүк чемпионатта болсо Каныбек Сагынбаев баштаган чемпиондорубуз үмүттү актаган жок. Ошентсе да сүйүнтүп көз кубанткан ийгиликтерибиз, жеңиштерибиз өтө көп. Анын бири дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Алдыда биз булар тууралуу сөз кылабыз. 2016 жыл футзал боюнча улуттук курама үчүн сенсациялуу, ийгиликтүү, ошол эле учурда ызалуу болду. Ташкентте өткөн Азия чемпионатында улуттук курам мыкты оюн көрсөтүп, мелдешке жөн эле катышып, тим болбостон Азиядагы алдыңкы командалар менен тең ата тайлашып, жада калса чемпион Жапонияны утты. Бирок өкүнүчтүүсү чейрек финалда Австралияга утулуп, дүйнө чемпионатына катышуу укугунан ажырады. Жыйынтык тажрыйбадан сырткары Кыргызстан жаңы футзал жылдыздарын тапты. Оңдукта салбытта бирге мен ушул сапаттарым Жыл башындагы дагы бир сенсация. Хоккей боюнча улуттук курам көп жылдан бери чайналып, кыйналып, бирок аягында чыйралуу отуруп, хоккей боюнча төмөнкү дивизиондон өйдөгө көтөрүлдү. Азия чакырык кубогунда кыргыз хоккейчилери Малайзия, Индия, Макао жана Катар курамаларын ири эсепте утту. Азиянын 36 өлкөсүнүн миңдей атлеттери, спортчулардын эң улуусу эле 16да. Азия балдары мелеши өспүрүмдөр үчүн өзгөчө сыноо. Кыргыздын жаш спортчулары сынган жок. Аракеттен Тайбай 3 алтын, 2 күмүш жана 12 коло байге менен кайтты. Максатка умтулган балдар өлкө келечеги. Бул чемпиондор жакынкы жылдары Кыргыз элин дагы сүйүнтөт. Кыргыз элин ызалантып ыйга салган, бириктиргенде Риодогу Олимп оюндары болду. 10 август бул дата ар бир кыргыздын эсинде. Оор атлетчи Иззат Артыков Олимп оюндарынын пьедесталында капчыкта байге, андагы көз ирмемдер, сүйүнүчтөр азыр түш. 3 күн өткөн соң Иззаттын Олимпиададагы ийгилиги жокко чыгарылып, спортчу байгесинен кол жууду. Эл аралык спорттук арбитраждык сот Иззат кызытма колдонду деп жазага тартты. Баарына стрихнин дарысы себеп. 15 жылдык спортко болгон өмүр текке кетти. Эми кайгырганга, жер тепкилеп ыйлагандан пайда жок. Бир гана күтүү керек, бир гана алдыга, келечекке умтулуу керек. Допингге каршы уюм кандай чечим чыгарбасын, Иззат баары үчүн баатыр бойдон калат. Кыргыз эзелтен баатырын кадырлап барктаган эл. Айсуунун Риодогу жеңилүү ызасы жаңы жеңиштерге түрттү. Кийинки Олимп оюндарынан байгелүү келем деген дымагы күч. Ал кыргызстандыктарды бириктирген спортчу катары элдин эсинде. Бетешке чыккан кезде дээрлик бүтүндөй өлкө жан үрөп, балбан кызды колдоп турду. Олимпиада биз 2-3 медаль алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Кыргызстандыктар жакшы эле маанай түзүп бердик, лекин каршы медальга жетишпей калдык. Ошонун жыйынтыгын чыгарып, кайсы жактан биз туура эмес иш алып барып калдык. Ошонун жыйынтыгын чыгарып туруп, 4 жылдык программага, ушу биздин курама командаларга жанында ар дайым илимий топ түзүп берип атабыз. Ошол биздин машыктыруучуларга, спортсмендерге ошол илим жагынан жардам берип, кандай машык кылыш керек, кайсы маалда машык кылыш керек, кайсы мелдешкелерге катышыш керек, качан балдар эс алыш керек, ошол баардык илимий топ түзүп, Кудай буйрса ошолор биздин курама командага жардам бере баштаса, жыйынтыгы да болот деген чоң үмүтүбүз бар. Олимпиаданын ызасы менен кайгысын көчмөндөр оюндары толук жууп салды. Керемет көлдүн жээгиндеги өткөн 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улуттун рухун курчтаткан, сыймыкка бөлөгөн иш-чара. Биздин президенттин элдин арасына спортчуларыбызды баштап чыкканы ушунчалык дух берген. Өзү өзүн сыйлайт деген кызыкта жакшы сөз бар. Биз өз спортубузду көтөрүү менен
Анан кийин башка жактарына дагы ийгиликке жетишибиз керек. Дүйнөнүн 62 өлкөсүнөн келген 1000ден ашык спортчулар улуттук спорттун 23 түрүнөн жарышка түшкөн. Мелдештер кызыктуулугу жагынан олимпиададан кем эмес. Алыш, кыргыз, казак, түркмөн күрөштөрү, ат чабыш, салбоорун келгендердин оозун ачты. Андагы элдин маанайы дүйнөлүк мелдештердин элесин берет. Оюндардын эң маанилүү беттеши казак-кыргыз көкбөрүүчүлөрүнүн кармашы. Майдандагы маанайдан, кыраан сүрөөндөн жүрөк түркүрөйт. Кыргыз көкбөрүүчүлөрү кошуна өлкөнүн спортчуларына ким экенин көрсөттү. Эсеп 15-3. Жалпы командалык жыйынтык боюнча 27 алтын, 25 күмүш жана 29 коло медаль алган Кыргызстан 1-чи орунда. Андан кийин Түркмөнстан, Казакстан, анан Орусия спортчулары. Көчмөндөр оюндарынын жагымдуу маанайы тарай электе Кыргызстан Азия чемпионатынын таңдоо баскычын өткөрдү. Мында волейбол боюнча улуттук курама Азияга жолдомо алды. Андан сырткары бильярд боюнча дүйнө чемпионаты жаңы курулуп жаткан спорт ордодо өттү. Бирок байгеге эң жакын барган эле Каныбек Сагынбаев болду. Ал мелдештин чейрек финалында жеңилди. Анан калса балбандар дагы сүйүнтү. Элеман Догдурбек уулу Каныбек Жолчубековдор дүйнө чемпиону. Жыл аяктап калганда дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Волейбол боюнча улуттук курама Дакка шаарында өткөн Азия чемпионатынын күмүш байгесин тагынды. Бул бийиктикке жетүү үчүн федерация 7 жыл тынбай эмгектенген. Кудайым буйруп мына 2-чи месте алдык. Бирок 1-чи местеге дагы кичине жетпей калдык. Балдар ден соолугун кокустап алганына байланыштуу. Мындан дагы чоң ийгиликтерди жаратабыз деп кыргыз элин ишендирип кете алам. Өтүп бараткан жыл мына ушундай жеңиштер менен, ийгиликтер менен эсте калды. Алдыда дагы мелдештер бар. Олимпиадалык оюндарга азыр эле даярдык башталды. Эл аралык дүйнөлүк мелдештердин кыргыз спортчулары дагы өзүнүн жакшы жетишкендиктери, жеңиштери менен баарыбызды сүйүнтөт деген үмүт. Гүлжан Турдубаева, Батыр Зарлыков, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.